Dağın bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kıyamet günü kelgende deydi, adam balası 4 nerseden suralmayınca astına jılbayt deydi, kadam taştabайт deydi. Kıyamatqa barganыбызda birinci 4 nerseden surak beret ekenmiz, andan keyin astına qarap biraz jılat ekenmiz. Birinci sorala turgan nerse an umrihi. Bizge bergen, Allah Taala bergen ömürden жооп берет экенбиз. Бирөөгө 20 жыл, бирөөгө 30 жыл, бирөөгө 50 жыл, кимге канча өмүр берилген болсо, ошол өмүрүбүздөн сурак болот экен. Фима афнаху, кайсы жака сен короттуң бул өмүрдү. Кудум эле сиз балаңызга 100 сом берип туруп, кечинде келип атадан акча берсе, жана 100 сом кайга короттуң дейсиз го? 100 сомду. Ошондой эле Кудай Тааладан сизге өмүр берди, ошол өмүрдү кайсы жака короттуң деп суроо болот дейт. Ва ан шабабихи, өмүрдүн ичинен дагы өзгөчө жаштыктан суроо берет экен. Жаштыгыңды кайга короттуң деп. Себеби адам жаштыгында бүт нерсени кылганга күчү жетет. Ата-энеге жардам берген күчү жетет. Ооруларга жардам берген күчү жетет. Башка амалдар кылганга ушул жаштыкта адам баласынын күчү жетет экен. Ошон үчүн жаштыгыңды кайга жумшаң дейт. Мейлим картайып калганыңда колуңан эч нерсе келбеди. Бирок жаш кезиңде эмне кылдың? Жаштыгыңды кайсы жака жумшадың деп суроо берет экен. Wa an malihi min ayna iktasabahu. Андан кийин колуңузда болгон мал мүлкүңүздөн суралат. Заңыратып салган тамыңыздан суроо болот. Чоң минип жүргөн машиналарыбыздан суроо болот, анын бүт баары. Кымбат кийинген кийимдерибизден суроо болот. Min ayna iktasabahu дейт. Кайдан алдың бул нерсени дейт. Кайдан байып кеттиң дейт. Кайсы жол менен таптың дейт. Бул жердеги сурак эч нерсе эмес. Кыяматтагы суракта эч нерсеңиз жок ал. Бир тууганыңыз да жок, бияка чалмай, айка чалмай да жок, түзмө-түз өзүңүз жооп бересиз. Ва фима анфакаху, өзүңдүн байлыгыңды кайдан алдың, эмне нерсеге жумшадың дейт. Көрдүңүзбү? Ушунчалык ойлоно турган нерсе. Ва ан илмихи маза амила бихи дейт. Жана алган илимиңизден сураласыз дейт. Ошол илимиңде эмне нерсесиге амал кылдың деп суралат. Мен айтып, сиз айтышыңыз мүмкүн. Алым дегенде мени ойлошуңуз мүмкүн. Булар алым да ушулардан суралат. Жок, мен айтып аткан нерсени сиз билип атасыз азыр. Туурабы? Уктуңуз. Нафака кылыш керек экен, жаш өмүрдөн суралат экен, мындай деген уктуңуз, билдиңизби? Ушул нерсени сизден суралат ал. Сөз түрдө арабча нерсени окуп эмес, угуп билген нерсеңиз дагы бул сизге илим болуп эсептелет. Ошол нерседен эртеңги амал кылдыңбы деп суралат. Алла Таала Каф сүрөсүнүн 49-аятында ушундай дейт. Асайзула ва улиял китабу фатарал мужримина мушфиқина мимма фих. Эртең кыямат күнү дейт, ар бир адам баласынын китеби колуна берилет дейт. Көз алдына коюлат дейт. Ошол учурда мужримина дейт. Күнөөкөр инсандар ошол китепти ушунчалык коркунуч менен карашат дейт. Ва якулуна, андан кийин ошол китепти коркуп карап айтышат: "Я лайтана ма ли хадал китаб ла югадиру сагирatan ва ла кабирatan илля ахсаха." Бул кандай китеп? Бизге азап болсун, бизге тозок болсун, бул кандай китеп? Бул кичинекей жана чоң бүт баарын жазып салган, бул кандайча китеп деп таң калышат дейт. Ушунчалык. Балагатка жеткен жашыңыздан баштап бүт баары ошол китепте турат. Өлгөнгө чейин. Качып кутула албайбыз, жашыра албайбыз. Атаңыздан жашырыңыз, апаңыздан жашырышыңыз мүмкүн, келинчегиңизден жашырышыңыз мүмкүн, бирок Аллахтан жашыра албайбыз. Баарыны кол астыңа коёмун дейт Алла Таала. Эсте дейт. Өлөсүң, келесиң, баары көз алдыңа түшөт дейт. Чынында момун адам болгон адам болсо, ушуну эстесек, азыраак күлөт элек, көбүрөөк ыйлайт элек. Ва важаду ма амилу хадира ва ла язлиму раббука ахада дейт. Ошол кылган амалдарын бүт баарын ошол жерде көрөт дейт. Эч кимсин айта албайсыз, бул амалды мен жасаган жокмун деп айта албайт экенбиз. Бүт баарыны ошол балагатка жеткенден баштап өлгөнгө чейин баары hazır болуп, назыр болуп алдыңызга чыгат дейт. Алла Таала эч бир адамга зулум кылбайт дейт. Сизге эч кандай бир жамандыкты кошуп коюп, же бир жакшылыкты ашша жазып койбойт. Бүт баар бир инсандын кылган амалын ошол бойдон жазып алдыңызга коюп коет. Ошондуктан момун бир туугандар, сиздерден сураныч, ушул баянды угуп эле койбостон амал кылышыбыз керек. Алла Таала билет кимде канча өмүрү калды.
ким Рамазанга жетет, кимиз Рамазанга жетпей калабыз, кимиз кийинки Рамазанга жетебиз. Ошон үчүн алдын ала Рамазандан даярданышыбыз керек. Рамазан айы жакындап атат. Аллахым баарыбызга узун өмүр берсин. Ушул Рамазанга дагы жетип, Рамазанда күнөөлөрүбүз кечирилишине Алла Таалам бизге тауфик берсин.